Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен азыр бир объекттин жанына келдим. Бул объекттин жалпы стоимосту, сметасы 8 миллион долларлык объект экен. Бул кадимки каракчы ууру Ташиевтерге тиешелүү объект. Мына азыр бул жака камераны коем. Мына үйдү көрдүңүздөр да. Могу үй жалпы суммасы 8 миллион доллар турган курулушта. Азыр тоbo өтүп кетти. 8 миллион доллар турган курулуш. Бул кадимки ууру каракчы касамкор эки күндүн биринде мен бир тыйын жеген жокмун, бир топчу алган жокмун деп кече дагы пиарщиктер алып актанып аткан Камчыбек Ташиевдин бир тууган жээни Талантбеков Сол Төрөбеков Талантбек Садырович деген Камчыбек Ташиевдин бир тууган тагасынын, жакшы көргөн тагасынын баласы экен. Ал эми дагы бир шериги, ал болсо Тыныбеков Сыймык Тыныбекович деген Камчыбек Ташиевдин бир тууган эң улуу агасы, Тыныбек деген агасынын уулу экен. Экөө ушул объектти документтерин подделка кылып, жасалма документ менен, эч кандай уруксатты расмий албай туруп, жасалма документ менен ушул жерге үй куруп алышыптыр. Азыр бизге жеткен маалымат боюнча, учурда бул иш боюнча прокуратурада иш козголуп атыптыр. Анан муногу объектти ушундай кара санатайлык менен, өзүн билемдик менен, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, бирөөсү тагасынын, бирөөсү акесинин атын пайдаланып, ошонун эмеси менен, бийлиги менен, ГКНБнын окуругу менен ошону пайдаланышып, анан ушундай жерди алып. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар, 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Мындай элитный многу тоого жакын, жанагы флагштокко жакын элитный немеде, шаардын четинде бир сонун мондай стройка жасаштыр. Анан эми эксплуатацияга берейин дегенде булардын подделка документ жасагандары билинип калып, балким убагы келген убагында Ташиев барда унчук алышпагандыр. Анан кийин ошол подделка документ жасалганын билинип калып, азыр иш козголуптур. Анан мына иш козголуптур да. Эми урматтуу достор, силер мына айтасыңар. Далилдеп бер, далилиң барбы, фактың барбы, андай мындай деп айтасыңар да. Мына факты. Факты деген ушул. Касамкорлук деген, экижүздүүлүк деген, уурулук деген, ачкөздүк деген мына ушул да. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген ушул. Кылмыш деген ушул. Элге жасаган кылмыш, мамлекетке жасаган кылмыш деп мына ушуну айтат. Урматтуу туугандар. Буга ошол прокуратура органдары, азаматтар ошол ишин аяна чейин туруп, булардын бардыгын жоопко тартып кустуруш керек. Муногу объектке корогон ар бир тыйынын мамлекетке өткөрүп, бүт мамлекет тештириш керек, улутташтырыш керек. Уурулук деген ушул, ачкөздүк деген ушул. Анан бирдеме десең эле актанып, анан биз
Биз Ташиевтер тиги духу бар адамдарбыз, биз Ташиевтер кереметпиз, биз Ташиевтер тазабыз, айдайбыз, күндөйбүз деп ушинтип тиги жанын жеп актанып атышат да. А биягынан болсо болгон толгон былыгы, ичкен жегени боксагы аркасынан чуруп чыгып атканы менен иши жок. Алар ойлойт да биз калп айтсак эле биз эл ишене берет депчи. Анте тиги жерде турат, көрүңөрбү? Тиги жерде кызыл тико турат. Ошол тико болсо баягы жанын жеген Касамкор уурунун бир тууган иниси бетоншик, каменшик Казыбек Ташиев деген мен менен жулкулдашып кеткен. Ошонун тикосу. Булар бардыгы Казыбектин тиги Жалал Абадтагы казган таштарын, анан кийин таштарын бияка келип, мунун бетин облицовка кылып, кыскасы ошондой бизнестер жасашат. Ошондой, булардын бети жок. Булар жеткен Касамкор. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Касамкор ууру деп, бети жоктук деп мына ушуну айтат. Мына могу жерде номерлердин баарын тааныдым, мен ошондо эстеп калгам да. Ушундай могул объект подделка документ менен жасалган. Ташиевдин кызматын кыянаттык менен пайдалануу аркылуу анын бир тууган жиени Төрөбеков Талантбек Садырович, анан кийин бир тууган агасынын баласы, бир тууган жиени дейм да, бир тууган тагасынын баласы, получается тагасы да, Төрөбеков Талантбек Садырович, анан бир тууган немеси тиги неле агасынын баласы Тыныбеков Сыймык Тыныбекович деген бир тууган агасынын баласы. Ошол экөө ушул эмени жасашкан. Андан тышкары булардын дагы Сыймык анан кийин Тыныбеков менен кошо жанагы Толкун Каныбеков деген дагы бир племянниги бар. Алардын жасаган чоң кылмыштары боюнча отдельно эфир кылам. Азырынча ушул урматтуу туугандар, лайктан басып, поделиться кылып, элге, жалпы элге журтка таратыңыздар. Анан кийин бир нерсе болсо эле апакай сен эмнени кылып койдуң эле, Ташиев кыйрат. Ооба, Ташиев кыйрат атат. Мондай нерселерди дагы өзүнө кошо присвоил. Бардыгын жеп, жутуп, тоноп, тиги канчалаган үй бүлөлөрдү сыздатып, бизнесмендердин бардыгын сыздатып, ыйлатып, жеп ичип, анан кийин ушундай үйлөрдү заңгыраган хоромдорду салышкан да. Бүт жерлерде ушундай облицовкасы менен, сары таш менен сонун үйлөрдү салышкан. Эгерде ошол үйлөрдү менет менен салса, ага эч кимдин ичи тарбайт. А бирок элдин ырыскысын урдап, жеп туруп, анан кийин башкаларды түрмөгө отургузуп, оозун жаап, анан кийин өздөрү мындай былыкчылыктын баарын кылып, боксагы аркасынан чууруп атканда, биз дагы коомдагы жалпы эл реакция кылып, билип алышыбыз керек. Бул неме экен? Азыр айтам. Кайсы адрес бул? Многу Южный магистраль менен келип туруп, өйдө бурулуп, жанагы эме жакта да флагштокко кетип аткан жол бар го. Мына тети жакка флагштокко кетет. Түптүз кетип берсеңер, флагштокко барат. Бул многул адрес. Адресин тактап туруп, если что жазып коем да. Ошондой, урматтуу достор. Бөлүшкүлө, тараткыла, Ташиевтердин чыныгы жүзүн, эки жүздүүлүгүн, касамкорлугун жалпы эл билсин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.